Назарыңыздарда Талас мамлекеттик университетинин октябрь айынан алынган жаңылыктар топтом менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. 5 октябрь билим берүү кызматкерлеринин күнү. Талмунун айымдарынын арасында мугалимдер күнүнө карата волейбол боюнча таймаш өткөрүлдү. Талас мамлекеттик университетинде магистратура бөлүмү ачылды. Талмунун табияттануу жана педагогика факультетинин студенттерине Германиянын Оснабрюк прикладдык университетинин профессору, Талмунун ардактуу профессору Дитер Траутс конок лекциясын өттү. Күзгү бал 2021 деген аталышта структуралык бөлүмдөрдүн студенттеринин ортосунда таймаш болуп өттү. 5 октябрь билим берүү кызматкерлеринин күнү. Мугалимдер тажрыйбалуу психолог, кереметтүү акын, даңазалуу актер, теңдеши жок жардамчы жана эң башкысы чыныгы дос. Көп кырдуу таланттын ээси, башкача айтканда эң кымбат, эң ардактуу кесиптин ээлери. 5 октябрда Талмуда кесип ээлерине арналган салтанаттуу маданий иш-чара болуп өттү. Алгач Талмунун ректору Упенов Айбек Шерипбекович куттуктоо сөзүн айтып, жалпы профессордук окутуучулар курамына түйшүктүү, жоопкерчиликтүү ишиндеги чоң ийгиликтерди каалап, сыйлыктарды тапшырды. Мындан сырткары университеттин кесиптик кошуну мугалимдердин күнүнө арналган спорттук оюндардын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды Талас облустук билим берүүнүн атынан Ася Жаманкулова облустагы көп иш-чараларды өткөрүүдө кызматташкан окутуучуларга ардак грамоталарды, Талас айымдар коомдук бирикмесинин төрайымы Махабат Ахмат кызы кызматкерлерге Кутман эне, Кутман айым төш белгилерин тапшырышты. Майрам маданий программа менен коштолуп, жакшы маанай тартууланды. Талас мамлекеттик университетинин айымдарынын арасында мугалимдер күнүнө карата Талас шаардык жаш өспүрүм балдардын спорттук мектебинде волейбол боюнча таймаш болуп өттү. Аталган таймашка Талмунун мамлекеттик тил боюнча проректору Жунусалиева Кундуз Тотоновна, гуманитардык факультеттин деканы Абдиева Жылдызкан Канатбековна, табияттануу жана педагогика факультетинин деканы Замир Койчуманов, кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн директору Ажибаева Айнура Жакшымбековна жана Талмунун профессордук окутуучулар жааматы катышышты. Таймаштын жүрүшүндө атаандашкан факультеттердин 4 командасы кызыктуу оюн көрсөтө алышты. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр төмөнкүдөй аныкталды. 1-орун табияттануу жана педагогика факультети, 2-орун кесиптик орто билим берүү бөлүмү, 3-орун технология экономикалык факультети, 4-орун гуманитардык факультети. Талас мамлекеттик университетинде магистратура бөлүмү ачылды. Аны ачуу үчүн алгы сөз университеттин ректору Упенов Айбек Шерипбековичке берилип, жогорку билим берүү системасында бакалавр программасынан кийин магистратурада билимин улантууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн, үзгүлтүксүз билим берүү системасын түзүү заманбап жогорку окуу жайынын талаптары экендигин жана бул багытта иштер улана берерин баса белгиледи. Университеттин Аксакалдар кеңешинин төрагасы Айтымбет Барпыбеков магистратура бөлүмү менен магистранттарга ийгилик каалап, ак батасын берди. Андан кийин окуу жана илимий иштер боюнча проректор Жумалиев Самат Субанкулович магистратура бөлүмүн уюштуруу маселесине токтолсо, магистратура бөлүмүн жетектеген Калымкан Стамалиева окуу процессинин уюштурулуш тартибин айтып өттү. Куттуктоо сөз педагогика илимдеринин докторлору Шекербек Курманкулов менен Ажибаева Айнура Жакшымбековна, философия илимдеринин кандидаты Манас Калманбетовка, мамлекеттик тил боюнча проректору Жунусалиева Кундуз Тотоновнага берилип, алар магистратура бөлүмүнө ийгиликтерди каалашты. Экинчи бөлүктө магистратура бөлүмүнүн салтанаттуу ачылышы кызыл лентаны кесүү менен уланып, келген коноктор тарабынан ак тилден каалоо тилектер айтылып, аксакалдар баталарын беришти. Магистранттар менен киришүү сабактары өтүлдү.
Бүгүн Талмунун табияттануу жана педагогика факультетинин студенттерине Германиянын Оснабрюк прикладдык университетинин профессору, Талмунун ардактуу профессору Дитер Траутс конок лекция өттү. Анда экологиялык айыл чарбасында жердин күрдүүлүгүн арттыруу, маданий өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында айыл чарба техникаларын, санариптик технологияларды колдонуу менен иштетүү, дыйкандардын ишин жеңилдетүү, бул багытта илимий изилдөө долбоорлорун ишке ашыруу боюнча кызыктуу билимдерди айтып өттү. Студенттер менен маектешип, алардын суроолоруна жооп берди. Конок лекция немис тилинде өткөрүлүп, Которууга Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ректору Эрмек Багышев жана Талас мамлекеттик университетинин ректору Айбек Упенов жардам беришти. Мындай конок лекциялар мындан ары үзгүлтүксүз уланып турмакчы болду. Бүгүн Талмунун профессордук окутуучулар жааматы мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Таластагы филиалынын директору Турсункулова Чолпон Куттубековна, Талас шаары боюнча инспектору Токтогазиев Канай Соотбекович менен жолугушту. Бул иш-чара 2015-жылдын 31-июлундагы 209 турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамын аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жунуш Алиевдин 2021-жылдын 9-июлундагы 25-2012 сандуу тапшырмаларын, ошондой эле Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн коллегиясынын 2021-жылдын 6-августундагы 6-чечими жүргүзүлүп, камсыздандыруунун пайдасы, камсыздандыруунун милдеттүү жана ыктыярдуу түрлөрү, өз өмүрлөрүндө камсыздандырууга боло тургандыгын тууралуу маалымат беришти. Окутуучулар кызыккан суроолоруна жооп ала алышты. Кырсык Кашкабактын ортосуна дегендей, акыркы учурда облусубузда табигый кырсыктардан 22 адам кайрылганы. Уям тарабынан аларга 3.887.028 сом жардам көрсөтүлгөндүгү айтылды. Жыйынтыгында Талмунун мамлекеттик тил боюнча проректору Жунусалиева Кундуз Сотоновна келген конокторго жалпы профессордук окутуучулар жааматынын атынан ыраазычылык билдирип, иштерине ийгиликтерди каалап, ар бир жаран турак жайларын камсыздандыра тургандыгын билдирди. Бүгүн Талмуда күзгү бал 2021 деген аталышта структуралык бөлүмдөрдүн студенттердин ортосунда таймаш болуп өттү. Алдын ала белгилүү болгондой, таймаштын жобосуна ылайык студенттер даярданышып, ар бир номинация боюнча кызыктуу номерлерди аткаруу менен өз өнөрлөрүн тартуулашты. Таланттууларды талдап, өнөрлөрүн баалаш үчүн Кара кылды как жарган калыстар тобу Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын режиссеру Урматжан уулу Нурбек, Аман Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасынын директорунун орун басары Салтанат Атыкенова, Талас жаштар коомдук бирикпесинин координатору Асейин уулу Азамат чакырылган. Мыкты чеберчиликте даярдалган командалар саламдашуу, күз деми, күз берекеси, күз кайрыктары, күзгү бий, күзгү мода номинациялары боюнча мактоого арзышты. Жыйынтыгында Талмунун ректору Упенов Айбек Шерипбекович жеңүүчүлөрдү куттуктап, келген калыстар тобуна ыраазычылык билдирүү менен 1-орун табияттануу жана педагогика факультети, 2-орун кесиптик орто билим берүү бөлүмү, 3-орун технология экономикалык факультети жана таймашка активдүү катышкан гуманитардык факультетинин студенттерине Талас мамлекеттик университетинин ардак грамотасы жана акчалай сыйлыктарын тапшырды.